Бирок мен биринчи жолу бул жакка келгенде башкача элестетип келгенмин да. Мындай инструменттери башкача, класстар башкача, мындай заманбап деп ойлогонмун да. Кийин көрсө сөзсүз түрдө бардык нерсенин эле кемчилиги болот экен. Музыкалык билим алууну самаган Дилрабо калаага алыскы Чаткал районунан келген. Учурда Жалал Абад маданият техникумунда 3-курста окуйт. Заманбап окуу жайда билим алууну кыялданган Дилрабо окуу жайга келгенде башка абалга туш болгон. Эскилиги жеткен окуу жайга 40 жылдан бери музыкалык аспаптар сатылып алынбаган. Кандай десем, мисалы үчүн фортепианалардын көрклери эскирген, тез эле күйдөн чыгып кетип, мындай ошондой. Бирок убакыттын тардыгынан, студенттин көптүгүнөн, убакыт аздыгынан мындай тартыштык болуп калат. Тезирээк ойно, сен убактың бүтүп калды деп мындай тартыштык көп болуп калат. Түштүктөгү жалгыз музыкалык окуу жайдын абалы көңүл жылытпайт. Учурда бюджеттик негизде 160тан ашуун студент окуйт. Техникумдун эскирген имараты авариялык абалга кептелип, материалдык техникалык базасын чыңдоого муктаж. Маданият министрлигинен былтыркы жылы бир комуз, кыяк жана көйнөк формалар берилген. Студенттер ата-энелери сатып берген музыкалык аспаптар менен билим алышат. Мондай чорлор бар, аккордеон, анан кийин инструменттин бардык эле түрлөрү бар биздечи. Мындай чопочорлорубуз бар, мындай. Мыналарыбыз бар. Анан аккордеондон бизде азыр 8 аккордеонубуз бар. 8 аккордеон, 13 комузубуз бар. Ошол. Анан бирок кээ бир инструменттерибизге көп жыл болуп калды. Списание болду элек. Жалал Абад маданият техникуму 1980-жылы негизделген. Анда китепканачылар, клуб иштери боюнча маданий агартуу кызматкерлерин даярдайт. Негизделгенден бери бир жолу капиталдык, калганы косметикалык оңдоп түзөөдөн өтүп келген. Буга чейин имараттарды көчүрүү маселеси жаралып, Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнүн имараты сунушталган. Ана муну ички иштер бөлүмү имаратын бизге сунушташты. Ана барып биз жамаат менен барып көрдүк. Барсак, ал баягы эски мурун баягы бала бакча болгон экен. Ана карасак, андан көрө биздин өзү имаратыбыз аларга экесе жакшы экен. Мындай жарык бар жогу, шарты бар да. Биз ага макул болбодук. Техникумдун окуу корпусунан сырткары жатакана, кадр маселелерде жаралып келет. Маселе боюнча техникум жетекчиси маданият министрине кайрылып, жаңы имарат курууну демилгелеген. Учурда жаңы имараттын долбоорлору мерчемделип жатканы белгилүү болду. Азамат Капаш мен айттым, маселени койдум. Бизди түркүнчү кылбай эле, ушу алдыбызда өзүбүздүн жерибиз бар экен. Ушул жерге жакшынакай кылып заманбап салалы десе, макул көрүп, мейли аракет кылалы, ушул жерге салып берели, акча каражатын табалы деп сөзүн берип атат, колдоп атат. Мен Кудай бурса, ушунун аракетин иштеп атат проекттер боюнча. Ушул жерге алдын эле жакшынакай бир заманбап имарат куруп алалы деп. Кыргызстандагы 2 маданият техникумунун бири Токмок шаарында, экинчиси Жалал Абад шаарында жайгашкан. Бул окуу жайдан эмгек сиңирген артисттер Тилек Найманбаев, Алтынай Нарбаева, Кутман Жолдошов жана башкалар бүтүп кетишкен. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.